Gül bakça böcemiş kadam sayın. Kimdi kan tamgan menin kadam jayım. Aldı ırım apamdın senden ukan. Abdı kadır apsamat senden çıkan. Adam jayım kendi bayım handar mekeni. Intımak menden köpkü ceteli. Adam jayım bargan sayın günümüzde iyiliginde mutlu etmegi. Hazret Ali kadamı kalgan jerin. Bolot Xanday baldarı balban jerin. Joldoş Bek'tey obonçu tarbiyalap. Moldoniyas batasın algan jerin. Adam jayım kendi bayım handar mekeni. Intımak menden köpkü ceteli. Adam jayım bargan sayın günümüzde iyiliginde mutlu etmegi. Ulu jolun жаштары улап келет. Сурмасымап толору кулач керет. Көл купманын ак суу мис кайрандай. Суусун ичсең жармадай кубат берет. Adam jayım kendi bayım handar mekeni. Intımak menden köpkü ceteli. Adam jayım bargan sayın günümüzde iyiliginde mutlu etmegi. Бүгүнкү тойдо бир нерсени байкап турам. Бул демек элибиздин жашоосунун жакшырганлыгы, мамлекетибиздин экономикасынын өнүшүнү. Эгер чын эле бул мезгилдерди эске алсак, мындай тойлор өтө сейрек учурап калган. Акыркы жылдары ушундай тойлор Кыргызстандын бардык өлкөлөрүндө өтүп жатат. Демек элибиздин жашоосу жакшыргандыгы. Эми мындан ары дагы элибиздин жашоосу жакшы болсун, мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Элдер ушундай тойлор улактарда, ынтымакта, достукта болушуп, билимдиктерин мындан ары арта беришин айтмакчымын. Кош келипсиздер дегенчи мектебинен. Бүгүнкү булакта уюштуруп аткан мына биздин жигиттерибиз биздин кадамжада өсүп өнүп, чоңоюшуп, окушуп, билим алышып, ишке барып жайланышып, ар түрдүү тармакта иштешип,
ошол жерде андан кийин ошо бүгүнөн бери бийлигишип Кадамжай коомун уюштуруп, Кадамжай коомунун ынтымактын аркасынан ошол элибизге келип улак берерде мына биздин элибизге келип улак берип атканы өтө бизди кубанычтуу көрүнүш болуп турат. Бул коомду уюштуруучуларга, коомдун катышуучуларына бүгүнкү келип улакты берип уюштуруп атканга баарына биринчиден элибиздин атынан, өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Мындан да биздин жигиттерибиз Бишкекте ошол Кадамжай коому деп, ошол Кадамжайдын атын чыгарып, алгылыктуу иштерди кылышып, ошол убакта спорт багытында дагы ушундай жакшы көрсөткүчө жаратып, ынтымакты көрсөтүп жүрүшүн каалап атам. Биз Кадамжай коомунун бүгүнкү берип аткан майрамга мен өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан ыраазычылык билдирем. Ошолордун иштериге ийгилик, үй бүлөсүгө тынчтык, өзлөрүгө дайым ден соолук болсун. Буга окшогон майрамды көбүрөөк өткөзүшө берсиндер. Кадамжай районуга дайым ынтымакчылык болсун. Кымбаттуу жана урматтуу абалар, мына биздин бүгүнкү улуттук кыргыз оюну улагыбыздын спонсору Имамалы Ташып Сабынекен буласы, өзүбүздүкү булабыз. Дайым иштериңиз илгери болсун, дайым ден соолукта болсун, тынчтык амандыкта болсун. Ушу бала чакасы менен дайым тынч болуп, аман болуп, элдин кызматында болуп, дайым элдин дуасын алып жүрүшүнө баардыгыбыз тилектешпиз. Өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан, Кадамжай жергемдин атынан рахмат сиздерге. Мен дагы ушул жогорудагы аксакалдардын ой тилектерине Алла Тааладан суранып кетерлим, кабыл болсун деп. Себеби тилектерине элибиздин бигилдиги үчүн, элибиздин ынтымакчылыгы үчүн айтылып жаткан сөздөр болуп атат. Ушул Кадамжай коому, мына ушул Кадамжай районунун элдеринин башын бириктирип, мына бүгүн майрам берип атат. Ушул коомго чоң рахмат айтып кетмекчимин. Ушул Кыргызстаныбыз тынч болсун, элибиз өссүн. Ушул мына аксакалдардын ичинен Сабын акабыз бир канча жыл районду башкарган болсо, мына бул кишинин аркасынан өңү чыгып, мына Кадамжай району Бишкектеги жигиттердин башын бириктирип Кадамжай коому деп уюштуруп, ошонун үстүнө жетекчилик кылып жаткан экен. Ушул казда ишине ийгиликтер, өмүрү узун болсун, элге дайым мына ушундай жакшы кызматтарды көрсөтүп жүрө берсин. Рахмат. Майрамыңыздар менен. Рахмат Анаса, жакшы тилек, урматыңыздарды бердиңиздер. Эми урматтуу аксакалдар, ушунча жакшынакай бир Кудайым берген сиздер баракетсиздер, мына ийгилигиңиздер, жүрөгүңүздө таза экен. Алакаңыздар жазып, жакшына бир батаңыздар берсеңиздер биздин жаштарга. Сиздерге келечек бар да. Анакеңизге алакан жазып бир бата бериңиздер кана. Алладан не тилегин болсо, тилегиңерди берсин. Ой пикириңиздер таза болсун. Мына азыркы Кадамжай коомунун дагы балдарды дагы Алла Таалам колдоп жүрсүн. Ушулар биздин ниетиге жетсин, тапкандары жакшылыкка буйрсун, эл журттун ортосунда эч нерседен кам болбой жүрсүн деген